Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Айжамалмын келди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды эл аралык маданият жана тарых, башка элдердин жашоосу жөнүндө айтып беребиз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Ысык көлдүн пайда болушу жөнүндө ар кандай уламыштар бар. Ошолордун бирөөсүндө илгерки шаар жөнүндө маалымат бар. Бул уламыштагы окуя чындыгында болгондой сезилет. Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ар кандай илгерки цивилизациялар жок болуп, алардын ордунда башкалар пайда болгон. Ал эми кийинки видеодо ошондойдун бешөөсү жөнүндө айтып беребиз. Адамзат тарыхында согуштар жана эпидемиялар, климаттын өзгөрүшү, аскердик чыр-чатактар же жанар тоо атууларынын натыйжасында бүтүндөй цивилизациялар жок болуп кеткен. Бирок көп учурларда бүтүндөй элдердин жоголуп кетишинин сырлары белгисиз бойдон калууда. Майя эли бир түн ичинде Борбордук Американын токойлору укмуштуудай эстеликтери, шаарлары жана жолдору жок болуп кеткен. Бир кездеги улуу адамдардын урпактары дагы деле болсо чакан айылдарда баш калкалап жүрүшөт. Майя тили жана каада салты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келе жаткандыгына карабастан, цивилизация биздин доордун 1000 жылдыгында эң сонун архитектуралык курулуштар жана ири дыйканчылык жерлери жарым Юкатан аралдын көпчүлүгүн каптап турганда башталган. Бүгүнкү күндө бул аймак Мексикадан Гватемалага чейин созулуп жатат. Майя цивилизациясынын табышмактуу төмөндөшү 900-жылы башталган деп эсептешет. Жана бул жөнүндө далилденбеген божомолдордун бир нече теориялары бар. Ин цивилизациясы. Байыркы Египет жана Шумер менен катар адамзаттын эң байыркы 3 цивилизациясынын бири. Үчөөнүн эң чоң аянтын ээлеген. Бул цивилизация жөнүндө өтө аз маалымат бар. Ин Дравиц монументалдык имараттарды тургузуп, көлөө менен иштеп скульптураны өнүктүргөн. Түшүмдүү жер, жогорку нымдуулук жана Ин борборунун маданиятынын байлыгы дыйканчылыктын эрте өнүгүлүшүнө шарт түзгөн. Ин цивилизациясынын табышмактуу төмөндөшү биздин заманга чейинки 18-17 кылымдарга туура келет. Ушул учурда Ин калкынын негизги бөлүгү чыгышка көчүп барып, ата-бабаларынын жетишкендиктеринин дээрлик бардыгын жоготкон. Ушул кезге чейин окумуштуулар мындай массалык көчүүгө эмне себеп болгон деп кызыгып келишет. Пасха аралынын жашоочулары дагы бир классикалык жоголгон цивилизация болуп, аралдын жээгин бойлогон адам баштарынын табышмактуу зор айкелдери менен белгилүү болушкан. Бул жерде кылымдар бою байыркы эстеликтер курулуп, бир аралдан экинчи аралга океан аркылуу жүздөгөн километр сүзүп өткөндөн кийин гүлдөгөн Полинез цивилизациясы кандайча жоголгону табышмак бойдон калууда. Гипотезалардын биринде Пасха аралынын тургундары Рапа-Нуй эли абдан өнүккөн жана акылдуу болушкан. Бирок алар Пасха аралындагы ресурстар менен акылдуу колдонушкан эмес. Алар аралдын бардык бак дарактарын жана айыл чарба байлыктарын колдонуп, жаңы турак жай табууга аргасыз болушкан. Чаталхуюкту көбүнчө дүйнөдөгү эң байыркы шаар деп аташат. Ал болжол менен 9000ден 7000 жылга чейин гүлдөгөн ири айыл чарба цивилизациясынын бөлүгү болгон. Чаталхуюк башка шаарлардан өзгөчө түзүлүшү айырмаланып турган. Анда жолдор болгон эмес. Анын ордуна жашоочулар ары уюлуна окшош үйлөрдү тургузушкан. Ал жерде үйлөр бири-биринин үстүнө салынып, кире бериш жери чатырда жайгашкан. Дубалдын сыртында адамдар колунан келгендин баарын өстүрүшкөн. Үйдүн кире беришин тургундар букалардын баш сөөгү менен кооздоп, көз жумган туугандарынын сөөктөрүн жерге көмүшчү. Цивилизация темир дооруна чейин жана сабаттуулук орно электе эле пайда болгон. Бирок ошого карабастан ал ком абдан өнүккөн болгон экен. Бул жөнүндө тастыкталган далилдер бар. Археологдор жүздөгөн көркөм жана ырым-жырым буюмдарын табышты. Эмне үчүн эл шаардан чыгып кетти? Бул суроого азырынча жооп жок. Европалыктар Түндүк Америкага келерден мурун Миссисипи деп аталган байыркы Кахойки цивилизациясынын тургундары жылдыздардын кыймылын көзөмөлдөө максатында эбегейсиз чоң пирамидалар, дөбөлөр жана жыгачтан жасалган курулуштар менен курчалган чоң шаар курушкан. Цивилизациянын гүлдөп өнүгүшү биздин замандын 6-14 кылымдарына туш келип, шаар 15 чарчы километрге созулуп, эбегейсиз чоң аймак болгон. Кахойканын калкы ошол учурда 40 000 адам болгон. Алардын көпчүлүгү
чебер сүрөтчүлөр, архитекторлор, медиа калгынан жана таштан укмуштууда искусство жараткан дыйкандар болушкан. Адамдарды бул укмуштай шаардан кетүүгө эмне мажбур кылгандыгы толугу менен белгисиз. Кээ бир укмуштуулар шаарда оору жана ачарчылык башталган болушу мүмкүн деп ойлорун билдиришет. ТВ1 KG телеканалыбызда 100 дорог, кыргызча айтканда 100 сапар аттуу долбоору чыгат. Ал берүүдө Виктор Думс ар кандай өлкөлөргө барып, көрүүчүлөрдү жаңы маданият менен тааныштырат. Ал эми кийинки видеодо ошондой сапарлардын бири. Учакта жалпы эйфория болуп турду. Учакка отурганга чейин эски Ту-154 менен Бишкек-Ташкент каттамы менен көңүлдүү учууну жүргүзүп, андан кийин биздин компания Боингке ыңгайлуу жайгашып, келечектеги укмуштуу окуяларды чыдамсыздык менен күтүп отурду. Кийинки транзиттик пункт Малайзиянын борбору Куала-Лумпур шаары. Тагыраак айтканда, шаардын өзү эмес, аэропорт. Учуу мөөнөтү 7 саатты түзөт. Экватордон 300 чакырым алыстыкка конобуз. Ал эми терезеде кереметтүү тоо кыркалары калкып, алардын аягы жоктой сезилип турду. Баса, бул биздин кесиптешибиз, Александр Нгуен. Ал жана анын бир тууганы Дмитрий. Түздөн түз болбосо дагы биздин саякатка байланыштуу. Чындыгында алардын атасы чыныгы вьетнамдык экен. Мындан 30 жыл мурун биздин өлкөгө билим алуу үчүн келип, бул жакта үй бүлө куруп, 4 баланы тарбиялап өстүрүп, ушул убакка чейин өзүнүн мекенине бара элек экен. Бирок ал өзүнүн уулдары менен бирге чоң толкундануу менен туугандары менен жолугушууну күтүп жатат. Бул абдан таасирдүү көрүнүш болот. Ал эми бул тууралуу кийинчерээк. Конгондон кийин терминалга киргенде биз аэропорттун чоң жана бош залдары менен өзүңүз көрүп тургандай колдондук. Багаж араба, бир аз креатив, кеттик. Андан кийин биз көчөдө, жылуу таштарда уктап калдык. Тилекке жараша, кийинки учууга саналуу гана сааттар калды. Аба ырайы укмуштай ысык болду, бирок чарчоо өз таасирин тийгизди. Алгачкы түндү түзмө-түз пальма дарактарынын астында өткөзгөндөн кийин биздин топ кайрадан учакка түштү. Вьетнамдын борбору Ханой шаарына багыт алды. Аэропортто бардык талап кылынган процедуралардан, анын ичинде фотосессиядан өткөндөн кийин жүктөрүбүздү алып, имараттан чыгып кетүүгө камданып жатабыз. Дал ушул жерде мен бир аз мурун айтып кеткен жолугушуу болду. Андан ары чакан микроавтобуста отуруп, Хануэй аэропортунан түз жөнөдүк. Терезелерден бейтааныш өсүмдүктөрдү, адаттан тыш имараттарды жана көптөгөн автоунааларды карап бараттык. Мен Вьетнам жолдорунун сапаты жөнүндө бир аз гана сөз айтам деп ойлойм. Шаарды жана анын чектерин кыдырып чыккандан кийин мен көрө албастык менен айта алам. Бул мамлекеттин жолдору мыкты салынган. Салондо жергиликтүү радио ойноп жатты. Бир туугандар англис тилинде бир нерсе жөнүндө толкунданып сүйлөшүп жатышты. Ушул атмосферада биз ал жерге жеттик. Биздин досторубуздун туугандарынын үйүндө бир нече күнгө кондук. Ошол күнү биз тез жуунуп, тойго жөнөдүк. Ооба, дал ошондой болду. Биз келген күнү Саша менен Диманын бир тууган бөлөлөрүнүн үйлөнүү тою болуп жатыптыр. Биз жайылган дасторкондун үстүнө олтуруп, көптөгөн тостордун күбөлөрү болуп калдык. Жалпысынан өзүңүз көрүңүз.
Азыркы Вьетнамда айрыкча шаарларда салттуу үйлөнүү тоюнан дээрлик эч нерсе калган жок. Менин оюмча, мезгил жана идеология өз таасирин тийгизишти. Вьетнамдыктардын үйлөнүү үлпөтүнүн айрым-айрымалоочу өзгөчөлүктөрүнүн бири күчтүү алкоголдук ичимдиктерди ичпегендиги деп айтар элем. Бирок бул жерде пиво көп ичишет экен. Официанттар пивону эле ары-бери ташып жүрүштү. Балким климат үчүн суусап ичип жатышат, билбейм. Эки сааттан кийин коноктор кетип, майрам бүттү. Биз дагы өз кезегибиз менен үйгө жөнөдүк. Ал эми Вьетнам жөнүндө кийинки чыгарылышта YouTube каналынан көрө аласыздар. YouTube'da Кыргызка в Америке аттуу канал Америкада кыргыздар жөнүндө айтып берет. Ал каналдын негиздөөчүсү өзү ошол жерде жашап, башка кыргызстандыктар менен маек куруп видео тартат. Ал эми кийинки видеодо Сыймык Бейшекеевдин баласы суроолорго жооп бергенин көрө алсаңыздар болот. Азамат өзү Кыргызстанда эмгек сиңирген артист. Азыр ал байке Чикагода сонун жумуштардын үстүндө жүрөт. Азамат Сыймык Бейшекеев байкебиздин баласы. Чикагого жакында эле келдик. Бир жумадан ашып калды. Буга чейин Калифорнияда жашачы. Ошондо канча жыл жашап калдыңыз? Жакта 5 жыл болду. 5 жыл болду, э? Ага чейин эмне менен алек болчу элек? Ага чейин Калифорнияда ошол жогоркуда интервьюда телефон оңдоп, тиричилик кылчык. Бул жакта жакшы пландарым бар, Кудай буйрса, бизнес тарабынан болобу. Анда көрө жатарбыз, Кудай буйрса, шоу бизнес тарабынан болобу. Дагы убакыт көргөзөт. Кантип келсе болот Америкага? Кантип келсе Америкага эми көп жолдору бар. Америкага келиштин көп жолдору бар. Ал дегенем кандай десек, бул деле бир Кудайдын насип кылган эмес окшойт. Баягы виза берсе эле, визанын түрлөрү болот. Ошо туристический ошо атактуу work and travel программасы менен аябай көп адамдар келди окшойт. Бул жака туристический бизнес менен келишет, жумуш менен көп байкелерибиз келет. Биринчи орунда тил турат. Себеби мен өзүм деле ошо кичине тил жактан кыйынчылыктар болгон. Башында келгенде Кыргызстандан кичине үйрөнгөнбүз, эми ал жактан мен келген убакта бизге Британиянын немесин үйрөткөн да. Британиялык английскийди үйрөткөн деп, базовый английский дечи. Бул жакка келсең, булар өздөрүнө мындай удобный кылып англисчени өзгөртүп алышкан экен да. Бул жакка келгенде эч нерсе түшүнгөн жокпуз. Биз бул жакка келгенде баарын кайраштан үйрөнүшкө туура келди да. Главное тил болсо, тил анан аракетчил болсоң, эме кылып кетсең болот. Келгенден кийин эле баягы эме ойлошот бардыгычы. Зарплата мындай турбайбы? Зарплата бияктан аябай эле көп турбайбы? Азгырган эле ошодо деп ойлошот негизичи. Деп ошентип ойлошот. Мынча тапсам, бияка мынча салып турсам болот экен Кыргызстанга деп. Жана бияктагы тиричиликти такыр ойлошпойт да. Мисалы, биякта дагы тиричилик болот. Биякта өзүңүз эле билсеңиз керек, биякта үй арендалары мисалы аябай арзан эмес. Биякта дагы тамак жейсиң, биякта да жашайсың, биякта дагы эки жака чыгасың, киного барасың, досторуң менен жолугасың дегенде, биякта дагы тиричилик болот. Ошону ойлонбой келишет да, көбүнчө ошого даяр болуш керек. Мен ойлойм, чынында көп угам, аябай көптөгөн адамдар келе албай жүрүшөт бул жакачы. Келсе ар кимдин өзүнүн максаты болот. Кээ бир адамдар Америкага келгиси келет. Кээ бирөө такыр кызыкпайт Америкага, кээ бирөөлөр Европага баргысы келет. Кээ бирөө Америкага келгиси келет, бирок Америкага келгенге мүмкүнчүлүгү жок, башка өлкөлөргө кетип атышат. Бул жака ошо максат менен келишсе, өзүнүн максатынан эч кандай баш тартпай, баягы башын ылдый каратпай, ошо эметип жакшылап аракет кылса, өзүнүн алдына койгон максатына жетсе болот. Бул жакта аябай көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде кафеде отурабыз, кыргыз байкебиздин, түгөл байкебиздин бай кафесинде. Ушундай чоң игиликтерге жетишкен
жетишсеңер болот. Адамдар Вьетнамда болобу же Америкада жашайбы, баарыбызды бир нерсе бириктирет. Бул бири-бирибизге болгон жакшылыктарды кылуу мүмкүнчүлүгүбүз. Ал эми кийинки видеодо жүрөктү элжиреткен окуя менен бөлүшөбүз. Жардам берүүгө уруксат этиңиз. Билим үчүн. Күн сайын жакшылык үчүн ал эмнени алат? Келдиңби? Ал эч нерсе албайт. Ал байып кетпейт. Аны телевизордон көрсөтүшпөйт. Белгисиз бойдон калат. Жакшылыктарды жасап, белгилүү боло албайт. Апа! Ал чыныгы эмоцияларды алат. คือได้แค่ความรู้สึก Ал бакыттын катышуучусу болот. ได้เข้าใจ Терең түшүнүккө жетет. Сүйүүнү сезет. Акча сатып ала албаган нерсени алат. ซื้อไม่ได้ Ушундай адамдар дүйнөдө жакшылыктарды жаратышат. Мына, бекер ала кой. Ал эми сиздин жашооңуздачы อะไร эмне жөнүндө кыялданасыз? ที่สุด Жакшылыктарга ишенгиле. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сиздерге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Биздин баштан нелер гана өтпөгөн, сезимиңде жаш жүрөгүң өрттөнгөн. Айтайын деп дарманың жок айтышка, башты салып кайра артка барышка. Биздин баштан нелер гана өтпөгөн, сезимдерге нелер гана чөкпөгөн. Жылуу кийин жолдор узак дешчили, кыйын күндө апаң жапкандан десте. Сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жерди деп, садага арналган ар бир күнүңдү теңиригин санаган. Кантсе жашоо бийлик, кантсе жашоо бийлик.
Ушундай көңүлдүү нотада биздин берүүбүз аягына келди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ар түстүү маданият темасына арнадык. Сиздерге кызыктуу болду деп үмүттөнөбүз. Сиздерге шаңдуу саякаттарды жана дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Ангелди болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.